Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кіші келіп, о Аллахтың елшісі, маған осият қылын, насихат осият қылын деп айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашуланба деп айтты. Жаңағы кіші бірнеше жолы осият қылын маған о Аллахтың елшісі деп сұраса дағы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған ашуланба деп айтты. Эми ашулану бұл әлбетте инсан баласының табиятында болған нәрсе. Бирок инсан ачууланган кезде өтө этият болуусу керек жана туура эмес иштерди жасап коюудан этият болуубуз керек. Эми ачуу келген убакытта ошол ачууну басуунун жана кетирүүнүн 3 жолу бар хадистерге ылайык. Биринчиси, ачуу келген убакытта инсан катуу ачууланган убакытта аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтуубуз керек. Бул албетте дуа. Экинчиден, дарат алуу керек. Буга далил Абу Даудта, Сунан Абу Даудта келген хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуулануу шайтандан дейт. Силерден бирөөңөр ачуулана турган болсо, дарат алсын дейт. Жанагы суу отту өчүргөндөй, дарат алуу дагы ошол ачууну кетирет экен. Ошондуктан инсан ачууланган кезде дарат алсын. Бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү, инсан өз абалыны, турган абалыны өзгөртүүсү керек. Мындайча айтканда, турган болсо отуруп алуубуз керек, отурган болсо, отурган абалда ачууланган болсо, жатып алуубуз керек. Мисалы үчүн инсан баласына карата ачууланган кезде жана аялы менен өз ара аялына карата ачууланган кезде мына ушул убакытта эгер тик турган болсо дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, отуруп алсын дейт. Эгер отурган абалда ачууланган болсо жатып алсын дейт. Мына ушул 3 абалда ачуу басылат же ачуу ошол пендеден кетет. Мына ушул себептерди колдоно турган болсок, албетте өмүрүбүздө көп жакшылыктар болот. Анткени биздин көп ката кемчиликтерибиз, көп туура эмес иштерибиз мына ушул ачуулануу, катуу ачуулануудан болот. Кээ бирлер ошол катуу ачууланган убакытта аялына талак берип коет, же аял киши катуу ачууланган убакытта күйөөсүнөн талак сурап коет, же бирөөнү сабап коет, же баласын сабап коет, же аялын сабап коет. Албетте катуу ачуулануунун акыбети жакшылык эмес. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам осият сураган сахабага ачууланба деп айтты. Бир нече жолу насаат осият сураса дагы. Мына ушул нерселерди кулабыбызга түйүп алганыбыз максат кылайык болот. Аллаху а'лам.